La ilahe illallahul malikul haqqul mubin degan 100 жол айтса, Алла Субханаху ва Таала bu dünyadagi жакырчылыктын коркунчунан амандык берет экен. Экинчи, кабырдын коркунчунан амандык берет экен. Үчүнчүсү, рызкысы тартылып келинет экен. Жана бейиш такылдатат экен булчу. Мынандай нерсе, ла илаха иллаллаху маликул хаккул мубин 100 жол айтып коебуз. Заиф хадис, бирок фазаилда бул иштетилет. Демек, алхамдулилlah, жакырчылыктын проблемасы чечилет. Кабырдын коркунучтук проблемасы чечилет. Бул дүйнөдө адам көбүнчө кембагал болуп, муктаж болуп, карыз болуп, жакыр болуп калбайын деп коркот да. Мына калима, ушу зикирдин берекеси менен маселе чечилет. Экирде кабырдын вахшат деп коет, коркунучтугунан чечилет. Үчүнчүсү рызкысы тартып келинет экен, бейиш такылдатат.